Фонограммага болгон оюмду эме дейин, ачык эле айталы, ырдагыла живой эле. Кечиресиз, баягы алгачкы жолу укканда Маданият министрлиги тарабынан мыйзам чыкканда кандай кабыл алдыңыз? Сүйүндүм. Туура жакшы наконец-то ушуну. Бизге доор келатат деди. Жок, антип эле айткан жокмун. Негизи баягы жандуу нерсе баары бир жандуу да, аны эл башкача жандуу кабыл алат. Фонограмманы фонограммадай кабыл алат. Ошондуктан жандуу ырдаганга эч нерсе жетпейт. Эгерде голосуңар ошол нерсеге позволять эткен болсо, жандуу эле ырдагыла деп айтмакмын да. Ошол учурда фонограмма ырдаш керек болуп, анан мен биринчи баштамак экенмин жана ал жерде. Монтип эле баштасак эле ыр кетип атат. Мен үнүм кетип атат. А мен ырдабай эле микрофонду сол колума кармап алып турам да. Элдин баары сизди карап калды. Элдин баардыгы деп коюшат ошо. Тып-тынч отурушкан да бизди көрөйүн не кылат экен деп, кантип таң калтырат экен деген ойдочу. Анан деди эле, өлө кызарып жаман болуп кеттим. Самат уулап кетти экинчи саптан элечи. Анан кийин ыр ортосунда проигрышка келгенде мынтип калып, досум дуктан түшпөй эчтеке болбойт деп койчу Самат. Ошондой аябай бир ошондо уялгам. Андан кийин Кудай сактасын, такыр уят болуп экен. Амансыздарбы жалпы кыргызстандыктар, кайрадан сиздерди күткөн, сиздер сүйгөн YouTube шоу программасы старт алды. Бүгүнкү сиздердин кызматыңыздарда мен Нурбай Ормоналиев жана ошондой эле менин алдыда конокторум бар. Ким деп жаткан болсоңуздар, сыналгыдан алыстай туруңуздар. Жакынкы мүнөттөрдө сиздер менен бирге кызыктуу маектерге, кызыктуу оюндарга ортоктош болобуз. Келиңиздер, анда сыналга жакыныраак келиңиздер. Жаңыдан биздин катарыбызга кошулган сүйүктүү көрөрмандарыбызга дагы бир жолу салам айтабыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун дейли. Бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коногу келип калган экен. Ким деп жаткан болсоңуздар, ЖБ тобунун экс-солисти жана ошондой элибиздин жакшылыктарына кызмат кылып келе жаткан тамада шоумен десек болот, жана ошондой Маданияттын мыкты кызматкери ырчы Минур Алтынбеков келип калган экен. Кош келипсиз. Кош келдик. Кандайсыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздардын ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун, ден соолуктуңуздар ошо ыйык Рамазан айында эмнени тилесеңиздер, ошонун баарысы кабыл болсун. Жакшы. Манайыңыз жакшыбы? Жакшы, манай, жакшы. Орозо кармадыңызбы? Орозо кармап атабыз, орозобуз буйруса. Орозоңуз кабыл болсун дейли. Канча жылдан бери кармап атасыз? Орозону быйыл 7-чи жыл болуп атко дейм, 7-чи жыл. Былтыр кармай албай калдык, былтыр ысыкта аябай ысыкка туш келип калды, ошондон улам давление бар экен бизде кичине, ошону менен алышып атып. Ысыкта кармай алган жокмун, быйыл жакшы кармап атабыз, жеңил болот. Жакшы. Кармаган орозоңуз кабыл болсун дейли. Ал эми чыгармачылык боюнча сүйлөшө кетели. Азыркы учурда жалпы сиз менен биргеликте, жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандар менен биргеликте көргөн аппагым чыгармаңыз тууралуу кеп козгойлу бир аз. Чыгарма негизинен кимге таандык, ону кимге таандык, негизинен клиптин сюжеттери кимге таандык, кененирээк токтоло кетсеңиз. Чыгарманын обону бул менин өзүмдүкү, өзүмө таандык. Ал эми сөзүн Кубаныч Экашев деген агабыз бар. Ошол киши жазып берген. Клиптин сценарий, сюжеттери боюнча бул сценарий тоже менин өзүмдүн идеям. Буга чейинки клиптеримдин баардыгын бул ошо Мейли деген клипимдин идеясы меники, бир тууганым, Жазгүлүм. Бул 4-чү сценариym экен, менин эсебим боюнча. 4-чү обонум 4-чү сценариym экен да ошондо. Негизинен айтып коет эмеспи? Жигитке жетим шуну ыраазы кылат депчи. Сизди буга чейин баягы ырчы, тиктокер, тамада ушул жакта тааныштырган болсок, жакынкы күндөрдөн баштап 10-чу катары жалпы элибизге белгилүү болуп баштадыңыз. Ал эми бүгүнкү биздин эфирден баштап сизди бүгүндөн баштап режиссер катары таанысак болот экен да. Ооба, буйруса эми кино тартайын деп атам жакында. Жигитке $70,000 аздык кылат дегендей. Ошондой мен буйрсам бул негизи өзүмдүн клиптериме өзүм сценарий жазып коем. Анан эми мындай бир мини баягы короткометражный фильмдер болот го. Биздин редакторлор сизге атайын оюн уюштурган экен. Келиңиз анда бул жерде быйтыкчалар тактап айтсак, смайликтер, ушул смайликтерди биздин камерага карап туура берсеңиз болот. Аз тура берейин, баштай берейин. Келиңиз. Сонун. Кийинкиси. Кайра башынан. Сонун. Жок дегенде. Кийинкиси. Дейт. Акырын деген, Акырын.
Бул өзүнчө бир медитация кылып атат окшойт, мындай мечтать этип, деп Кытайлардын Негизи эле эмесинде. медитация кылып турасызбы эртең менен турганда? Мурун кылчумун, азыр вообще кыла элекмин чындыгында. Не до медитация болуп атат да, эми бул люблю деген го азыр мына молодежьдун эмесинде, тилинде, Жакшы. Ал эми акыркысы. сердечком. Баракелде. Гемизанда Классика. өзүңүз үчүн кол чабуулар болсун. Тикш. Гемизанда сизге кийинки блиц маектер менен улай кетели. Адамдагы баалаган сапаттарыңыз. Жөнөкөйлүк. Жашоодо өзүңүздү 3 сөз менен мактай аласызбы? Ооба, жөнөкөй, акылдуу, ыймандуу. Кызганчаксызбы? Кызганчакмын. Кичинеңизде ырчыларды турап ырчы болом деген Ооба. ойлор келгенби? Сиздин тандооңуз Instagram, TikTok. Instagram. Жашоодо сиздин кеңешиңиз? Кеңешчим ата энем, келинчегим. Стилиңизди өзгөртүү планыңызда барбы? Жок, буйрса бар, ооба. Чачым сарыга боёйм. Кызылга. Өзгөчө жооп болду. Сындыганды жакшы көрөсүзбү же сынга кабылганды жакшы көрөсүзбү? Кабылганды жакшы көрөм го дейм. Өзүңүздү баласактын деп эсептейсизби? Аябай да, чересчур. Коркоксузбу? Жок, көп деле корко бербейм. Баары Кудайдын буйруганы менен деп коюп жүрөрүм. Карынчаксызбы? Кээде. Жакшыксызбы? Жок, анчалык деле эмесмин. Интернеттен таанышып калып, баягы үйлөнгөнгө чейин да. Анан кийин ошол интернеттен таанышканда кыздардын көпчүлүгү сулуу боло берет эмеспи? Ал эми жанына жолуккандан кийин ошол жолуккандан күндөн баштап ал кыз менен сүйлөшпөй калган учурлар болду беле? Болгон, сүйлөшпөй калмак маселе качып кеткен учурлар болгон да. Азыркы учурда спорт менен алектенесизби? Спорт менен алектенем, Кыргызстан сиз үчүн? Мен үчүн менин мекеним бул. Кимдик каным тамган жер. Жакшы. Тамаша көйсүзбү? Тамаша, абдан тамаша көймүн. Жоопсуз сүйүү болду эле убагында бойдок кезиңизде? Көп болгон да деп эле. Муну менин келинчегим көрсө таң калат да. Эл астында катуу уят болуп, ушундай учурга калдыңыз беле? Болгон, тойдо болгон. Айтыш керекпи аны? Же айтпай эле койсом болот. Айтсаңыз деле. Бир жолу бир токмокто тойго барабыз, Самат экөөбүз, анан кийин эле ырдай турган болуп, жана ал жерден аппаратурасы действительно начар экен да. Анан живой ырдаганга деле болбойт. Биз тойлордо баягы сен деле анча-мунча көрүп каласың. Живой ырдаганды киргизип калам го Инстаграмга. Тойдо көбүнчө эле живой ырдап алып барам. Анан ошол учурда фонограмма ырдаш керек болуп, анан мен биринчи баштамак экенмин жана ал жерде. Монтип эле баштасак эле ыр кетип атат. Мен үнүм кетип атат. А мен ырдабай эле микрофонду сол колума кармап алып турам да. Элдин баары сизди карап калды. Элдин баардыгы деп коюшат ошо. Тып-тынч отурушканда бизди көрөйүн, не кылат экен деп, кантип таң калтырат экен деген ойдочу. Анан деди эле, өлө кызарып жаман болуп кеттим. Самат уулап кетти экинчи саптан элечи. Анан кийин ыр ортосунда проигрышка келгенде мынтип калат. Досум дуктан түшпөй эчтеке болбойт деп коючу Самат. Ошондой аябай бир ошондо уялгам. Андан кийин Кудай сактасын, такыр уят болду экен. Сиз үчүн жашооңузда сулуулук роль ойнойбу? Роль. Эми 50/50, 5ке 50/50. Ал эми сиздин оюңузча, баягы сулуу бийкечтер кандай мүнөздөргө ээ болуш керек? Алар ийкемдүү болуш керек го деп ойлойм. Анан ыймандуу болуш керек. Негизи эле кыз киши негизи эле ыймандуу болуш керек. Анан акылдуураак болуш керек эркекке караганда. Анан эми кухняда да жакшы тамак жасаш керек ошол. Жакшы, ал эми баягы сизде чыгармачылык жакта бир аз бир топ 1 жыл 2 жылдай тыныгуу болгондой сезилди да. Ошол тыныгууларга эмне себеп болду? Балким жеңебиз ырдабай дедиби? Жок, ага карантин себеп болду эң биринчиден. Карантин учурунда ачык керек, акча жок болуп калды ыр жаздырганга. Бүт нерсе тартыш болду. Бүт нерсе тартыш болду. Ошон үчүн тыныгуу болду, сөзүн ачык эйм. Кудайым буйрса, быйыл мына биринчи эле клипибизди чыгардык, быйылкы жылдын эсебинен, 23-жылдын. Кудайым буйрса, көп клиптер чыгарайын деген ойлор бар. Ошо көп өзүмдүн обондорума, өзүмдүн жана жазган ырларыма көрүп басым жасап, ошолорду элге тартууласам деген оюм бар да. Жакшы. А эми азыркы учурда бул акыркы чыгармаларыңыз бири Аппагым деп толукталды өзүңүздүн катарыңызга кошулган капчыгыңызга. Ал эми алдыңкы мүнөттөрдө кайсы чыгармаларыңыз бар? Алдыңкы мүнөттө буйрса кызган чагым деген ырым бар. Ошону чыгарайын деп атам. Демек, кимди кызганып атасыз ошондо? Жеңеңе арналат. Келинчегиме арналып, ошо кээ бир учурда эми картайып калсак да мени кызганып ушундай деген ишиндир жазып коеюн деп атам. Негизинен эле жеңеңиз сулуулук тармакта иштегендиктен, ошол себептен кызганып кетет окшойсуз, Жок, ал мени кызганып атпайбы, ошого арнап мени жазган атам да. Кызганча.
Жакшы, негизинен эле биринчи ырларыңыз бул Жаз гүлүм деп аталган, өзүңүздүн жубайыңызга арналып. Экинчи болуп бул Кызганчагым деп арнап аткан экенсиз. Ооба, буюрса, ооба. Бул Жаз гүлүмдү 2018 жылы жазсак керек эле, 2018 жылы жазылган. Андан бери 3-4 жыл өтүп кетти. Баш кошконго чейинби же баш кошкондон кийин жазылган? Эми баш кошконго чейин бул припеви чыккан мунун. Жаз гүлүм, на жаз гүлүм, жүрөгүмдү сага деп ушинтип ырдап койчумун. Десем, мындай ыр бар го дейм деп ушинтип берчү да Жаз гүлчү. Анан жок, мындай ыр жок. Бул деген мен өзүмдүн обонум, бул чыгып атат ичимен. Десем ишенч эмес да. Негизинен ошондо баягы жолугушууга, тактап айтсак, свиданияга барып калганда мындай оозуңуздан эле чыгып калган сөздөр экен да бул. Ооба, ооба. Эркелети ошол. Ооба, Жаз гүлүм. Азыркы күнгө чейин телефонумда Жаз гүлүм деп сохраненный да. Жаз гүлүм деп. Ошондо тактап айтсак канча жыл өттү арадан? 18, 19, 20, 21, 22, 23. 4 жыл, быйылкы менен 5 жыл болот экен да. 5 жылдан бери демек Жаз гүлүм деп сохранить этилген номери. Ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин ушинтип. Жакшы. Келиңиз анда учурдан пайдаланып, бул убакытка чейин өзүңүздүн жубайыңызды таарынтып алган болсоңуз же көңүлүнө катуу бир сөз айтып койгон болсоңуз, биздин сыналгы аркылуу кечирим сурап койсоңуз. Жаз гүл, I'm sorry baby деп. Жаз гүл. Эми мен аны көп деле таарынтпайм деле, көп деле урушпайбыз деле Жаз гүл менен мындай. Давайте жить дружно дегендей жашайбыз да бизчи. Бириз туура түшүнүү менен кабыл алып. Вдруг Рамазан айында баарыңыздардан кимдир бирөөнү таарынтып алган болсом кечирим сурайм, кечирип коюңуздар. Ошонун ичинде келинчегим бар, ата энем бар, бир туугандарым бар. Жана жалпы достор, мени тааныгандар, баарыңыздардан кечирим сурайм. Вдруг адамбыз да, пендебиз да. Кокустан характерим көргөзүп алган болсом да, ошо кечирип коюңуздар. Жакшы, ал эми жеңөбүздү кантип эркелетесиз Жаз гүлүмдөн сырткары? Жаз гүлүм деп эле эркелетем го. Эми кээ бар, мисалы үчүн, жожом дейт, кээ козум дейт, алтышкам, күчүгүм дегеле. Жаз гүлүмдөн башка кантип эркелетесиз? Кээде эле жаным деп калбасак атак, Жаз гүлүм эле деп эле. Келиңиз анда, урматтуу көрөрмандар, жаңыдан биздин катарыбызга кошулган сүйүктүү көрөрмандарыбызга дагы бир жолу эскерте кетели. Бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коногу Жебетон экс-солисти жана ошондой элибиздин жакшылыктарына кызмат кылып келе жаткан таланттуу ырчы, булбул үндүү ырчы деп да койсок болот, Миннур Алтынбеков конокто. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Никти Шоу программасын көрүп атасыздар. Жаңыдан биздин катарыбызга кошулуп калган көрөрмандар, мен дагы башын көрсөм жакшы болот эле деп жаткан болсоңуздар, бүгүнкү эфирибиз YouTube каналыбызга да чыгат. Ал үчүн биздин YouTube каналыбызга кирип, Никти Шоу KG деп YouTube каналдан издесеңиздер, буга чейинки болуп өткөн эфирлерибиздин баардык топтомдорун көрө аласыздар. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз дагы бир жолу эскерте кетели, Миннур Алтынбеков конокто. Сапарыбыз алдыга карай уланталы. Негизинен эле ушул Жаз гүлүм деп чыгармаңыз көпчүлүктүн эки маанини өрөт да. Жаз гүлүм деп турат, еще бул жагынан да Жаз гүлүм. Ошондо Жаз гүлүм дегенде баягы жазгы гүлдөргө салыштырып ырдаганмы дегенде суроолор туюлса керек. Жок, ошону көпчүлүгү алмаштырып алышат экен. Бул негизи Жаз гүлүм деген бир эле адамдын атына арналган ырдан, бир иминага. Мен келинчегим эле арналган деп. Только ошол. Бир адамга дебестен, ошондо бир адам сиз үчүн ким болуп калат, айта кетиңиз. Ошо Жаз гүлгө арнап жазганбыз да, келинчегим. Ошентсеңиз анан бир адамга десеңиз, бул жакта алдынан кечирим сурап тургандан кайра бир адамга десеңиз. Негизи жок, эми айтайын деп атам да, анан ошол Жаз гүлгө арнап жазылган ыр. Анан жалпы Жаз гүлүм аттуу кыздарга, кээ биркилер бул нерсени алмаштырат экен. Жазгы гүл сыяктуу тип аябай жазда гүлдөр гүлдөйт го, ошондой эле Жаз гүлүм, жазгы гүлүм дегендей экен да. Андай эмес, бул бир адамга арналган чыгарма, бир адамды сүрөттөлүп жазылган чыгарма да. Ошондой тактап айтсак, Жаз гүлгө арналган. Жеңүүгө арналган чыгарма. Жаңыдан биздин катарыбызга кошулган көрөрмандар дагы бир жолу эстеп коюңуздар, Жаз гүлүм чыгармасы болгон Миннур Алтынбековдун келинчеги башка эч кимге арналган, башка эч кимге арналган эмес. Келиңиз анда. Негизинен эле ошол клипти тартуу учурунда кандай кыйынчылыктар болду? Клипти тартуу учурунда биз границадан өтүш керек болуп, жарым Алматыдан тартылган да. Ошол жактан бир аз кыйынчылыктар болду. Ал жактан бизди тосуп алганга киши жок болуп дагы ошол жерде дагы бир аз кыйналдык. Бул 2018-жылы тартылган клип да. Ал убакта азыр могу границада миграционный толтурбай эле өтүп калып турсуң, мурун бүт бардыгы жана комп менен кылып калышыптыр да бардыгынчы. Ал убакта миграционный толтуруп келе ручкаңды берип турчу деп тияка чуркап, буяка чуркап ушундай болуп өтчүбүз. Паспортуңда сүрөтүң өзүңө окшош болсо өткөрбөй коюп ушундай аябай азап болчу да, азыр андай эмес, комптон чыгат экен бардыгы.
Ал эми ошол аппагымдын чыгармасында ошол Казакстандан тартып келдиңиз да. Анан жаз күнү дагы Казакстандан тарткан экенсиз. Алдыдагы клиптериңизди кайсыл жактан тартуу планда бар? Буюрса Америкадан деп койбоймбу? Америка тосо Минур Алтынбеков баратат депсизби? Буюрса Ташкенттен тартсакпы деп планировать этип атабыз. Ошол менен анан калган Кыргызстандан деле тарта беребиз, көрөбүз эми кандай чыгат, ошого жараша иш кыла беребиз да. Ал эми ошол сизди баягы жандуу ырдаган ырчылардын катарын толуктайсыз. Коркпогонуңузду да билебиз. Ал эми азыркы учурдагы жаңыдан чыгып келе жаткан ырчыларга жана ошондой өзүңүздүн кесиптештериңизге айта кетпейсизби фонограммага болгон оюңузду? Фонограммага болгон оюмду эме дейин, эми ачык эле айталы, ырдагыла живой эле. Кечиресиз, баягы алгачкы жолу укканда Маданият министрлиги тарабынан мыйзам чыкканда кандай кабыл алдыңыз? Сүйүндүм. Туура жакшы, наконец-то ушуну. Бизге доор келатат деп. Эми жок, антип деле айткан жокмун. Эми негизи баягы жандуу нерсе баары жандуу да, аны эл башкача жандуу кабыл алат. Фонограмманы фонограммадай кабыл алат. Ошондуктан жандуу ырдаганга эч нерсе жетпейт. Эгерде голосуңар ошол нерсеге позволять эткен болсо, жандуу эле ырдагыла деп айтмакмын да. Жакшы, ал эми сиз кайсыл өлкөнүн маданиятына кызыгасыз? Негизинен эле кайсыл өлкөнүн сахнасына чыгып ырдап келсем, ошол жалпы көрөрмандарга ушунчалык өзүмдүн жүрөгүм менен берилип ырдасам деген мындай кыялдарыңыз бар? Кайсыл өлкөнүн сахнасын кыялданасыз? Кайсыл өлкөнүн сахнасын? Эми албетте баарыбыз эле Европаны кыялданабыз. Анан мен новая волнаны ушинтип кыялданчумун. Аябай. Орустардын бир сонун эмеси бар го, программасы ар бир жыл сайын өтүп турат, новая волна деген. Ошону абдан кыялданчумун. Бул дагы эми баягы кыялдарымдын бири деп айтсам болот. Анан Европанын сахналары, конечно, ал бир өзүнчө башкача атмосферада. Ошону кыялданабыз. Жакшы, негизинен эле ошол баягы Европа деп калдык, Европага барып өзүңүздүн дагы да болсо чыгармачылыгыңызды ошол жактан барып улантсам деген ойлор келеби? Келет, бирок бул нерсе мындай нереальныйраак болуп калат экен, кичине мындай правдоподобныйраак болуш керек, чындыкка жакыныраак болуш керек экен. Негизинен эле да азыркы учурда жеңибиз макул деп өзү уруксат берсе, жеңибиз менен бара турган болсоңуз. Бирок Европадагылар бияка келип ырдап алышпайбы деп койбоймбу? Хит болуп депсизби? Ошондуктан мен Кыргызстанда эле калып эле ушул жерде ырдагым келет. Жакшы, сизди баягы тамада катарында тааный баштадык да. Ал эми тамадалык жаатка өткөнүңүзгө канча жыл болду? Негизинен эле тамадалык, ырчылыктан тамадалыкка өткөндө кандай кыйынчылыктарды туудурду? Аябай эле көп кыйынчылыктарды туудурду. Анткени биз баягы ырчылар баары эле ырдап коюп кетип калат экенбиз да. Бир 3 жыл ырдасаң максимум 9 мейлем сүйлөп антип мынткени менен ортосунда 11 мүнөттү алсын деп койчу. Ал эми ошол жерде мисалы той ээси 200 киши чакырдыбы же 150 киши чакырдыбы же балким 300 киши чакырдыбы, ошол коноктордун келген коноктун маанайы бүт бардыгы сенин маанайыңан билинет да, ошол нерсечи. Сен эгерде тойду жакшы алып барып, ошол конокторду ойнотуп, күлдүрүп, бийлетип, жакшы узаткан болсоң, бул сага плюс. Анан ошол жерде сен кабагыңды салып, начар кызмат кылган болсоң, бул уже минус да. Ошон үчүн баягы тамададан дагы көп нерсе зависит этет деп коет го, ошолго мен дагы кошулам. Бирок какой-то бир процент бул келген коноктордон дагы болот да. Анткени келген конокторуң шаңдуу олтуруп, жакшы веселый коноктор келген болсо, алар менен баягы легче да работать. Анан мисалы жанагы детский врачтар деле айтышат го мындай деп. Мисалы үчүн массаж жасаганда деле, массажисттер деле айтышат. Өздөрү самостоятельно мындай туруп отурган балдар менен массаж жасаган бул аябай жеп жеңил дегендей эле, ошондой да. Жакшы, ал эми ошо Instagram баракчаңыздан байкап калдык да. Кайсы бир тойго барганда, свет өчүп калганда өзүңүз баягы өзүңүздүн үнүңүздүн болушунча катуу сүйлөп алып барган видеого күбө болдук да. Ооба, анда ошондой болот, свет өчүп калган элечилер болот чындыгында. Аны кыз узатып болчу ал той, азыр эстеп атпайбынбы? Андай учурда эми микрофонсуз эле алып барганга туура келет. Ошол тойдо 300 кишидей болсо керек эле, по-моему, 300 кишини. Улам өчүп ал бир эле жолу өчкөн эмес. 3-4 жолу өчкөндө 3-4 жолу тоз берип, калып элекке чыгарып, аларды сүйлөтүп, анан телефондун фонаригин жагып алып. Бул байке сүйлөдү, бир кол чаап койгула деп кол чаап туруп. Негизинен эле ошол, кечиресиз, сиздин баягы тамадалык жааттан бир нерсени байкадык да, баягы катуу сүйлөгөн ушунчалык адамдарга жакпайт да. Ал эми сиз мындай тартып айтсак, жөн эле спокойно туруп алып барып коесуз да. Ошол эмне үчүн ошондой стилди тандадыңызбы же өзүңүз эле баягы кыйкырып, бакырып, өкүрүп алып барганды жакшы көрөсүзбү?
Жок, андай алып Чочуп кеттиңиз го? Жок. Мен андай алып баргандарга кирбейм, андай катарга толукталбайм го дейм. Негизи эле мындай катуу сүйлөсөң элдер деле чарчап калышат. Элдерди көп кыйнабаш керек да ал жерде. И так эле сен 5-6 саат ал жерде кызмат кыласың. И так ал жерде сенден сырткардагы жарым саат музыка катуу болот. Ошондуктан сен кайрачып, сен катуу сүйлөсөң аларга болбой калат да. Анан ал жерде улуу кишилер келет, чоң кызматта иштегендер келет, башка дагы интеллигентный адамдар келишет. Ошондуктан мен ойлойм анчалык катуу сүйлөштүн деле кереги жок. Ушундай экөөбүз угуп атабызбы бири-бирибиз болду. Ушундай эле сүйлөсөң жетиштүү да. Жаш, ал эми ошол баягы тойго барганыңызда гонорарыңызды колуңузга эсептеп беришеби же конвертке салып беришеби? Көбүнчө эсептеп бергендер деле болуп калат, кээде тамадага деп конвертке салып коюшкандар болушат. Ошону менен главный берсеңер болду деп койбойм. Макуланда Миңнур Байкем да бүгүнкү келип берген эместейм. Ой, серьезно? Мен да колумсун койбойт. Келиңиз ана. Бул жерде эми баягы тойду эске сала кетели. Бул жерде чынында кишини кызыктырасың го, Нурбай. Ичинде суроолор бар, кайсы бир жерге сертификаттар бар, жана ошондой эле акча бар. Ушул 4-5 нерсенин арасына вариант. Буну бул жерге мындай кылып коебуз. Өзүңүз бирөөсүн тандашыңыз керек. 4-5 эмес, экөө эле экен го. Экөөнүн бирөөнү? Ой, экөөсүнүн бирөөсүндө ошол 4 тапшырманын бирөөсү камтылган. Так, анда 2 балык суу ичти, калгандарын ким ичти деп эле эми билбей калдым да мен. Тандап көрүңүз, ушунчалык. Эчинде эчтеке жок го бирок. Балким ошондой болуп калышы да мүмкүн. Болсо жок нерсе да болсо жараша да. Анда мына оң тарабымда турат экен, оң жактан эле ала берейин. Келиңиз анда ачыңыз. Ачайынбы? Бирок экинчи тапшырмада бар болуп калышы мүмкүн. Кандай тапшырма болсо аны да аткарабыз. Апи бирди эле тандайсыңар дегем го. Эми тең менен жүргөндү теңирин сүйүптүр деп коет го. Моунда окшойт да бир нерсең. Келиңиз, экөөсүн тең ача бериңиз. Бул тапшырманы да ача кетели. Кандай тапшырма болду экен? Мага да кызык болуп атат. Бул тапшырма эми только отжимание жаса дебегиле эми. Азыр аябай ачка болуп турганда. Биякта жазуулар бар экен. Орусча, кыргызча, англисче бирден куплет ырырдап бериңиз дейт. Келиңиз. Анда эми биз өзүбүздүн эне тилибиз кыргызчадан эле баштай берели. Келиңиз. Жүрери чишип кетели өрүк зарыга, сунушумду суранам четке какпа. Айлуу түндө жолугуп сүйүбүзгө, сыйыналы бир келген, сыйыналы бир келген бактыбызга. Сыйыналы бир келген, сыйыналы бир келген бактыбызга. Эми артынан эле же орусчаны Артынан эле орусча. Орусчаны артынан эле ырдайбызбы? Могу ачка болуп дыхание алганда дагычы иштер титиреп кетип. Ал жагын эске алабыз, келиңиз анда. Орусча кандай ырлардан ырдап берсем экен? Орусча. Так, анда ушундайда такыр эске келбей калат турбайбы? Орусча дагы. Любовь похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Твое волшебное люблю, я тихим эхом повторю. Любовь похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Англисче. Келиңиз. Англисче кандай ырларды билчү эле? Англисчеден. Перфектилер да койсоңуз болот балким. Болот, мен анын сөзүн жакшы билбейм. Мен англисче бир аз эстеп туруп ырдап берейинчи азыр. Келиңиз анда. Ал англисчени токтото туруп алганда кийинки эфирге келиңиз. Кийинки эфирге келиңизде 500 сом менен сиз узат алганда. Болду анда. Эми дагы да азыр дагы да ырдап берсеңиз болот. Эми англисчеңиз токтоп калды. Биз эми 500 сом деле берели деп атканбыз да эмичи. Чын элеби? Ооба. Анда коюу да.
Келиңиздер мына. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Жебетон 2 солисти жана ошондой элибиздин жакшылыктарына кызмат кылып келе жаткан Тамада шоумен жана ошондой элибиздин жакшы ырчы мырзаларынын бири Булбул үндү деп да койсок, красавчик Мунир Алтынбеков конокто болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Келиңиз, жалпы бизди көрүп жаткан сүйүктүү көрөрмандар менен эркин микрофон болсун. Баарыңыздарга убакыт бөлүп көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Ден соолуктуңуздар, орозуңуздар кабыл болсун. Ар дайым ушундай жакшы эфирлерден көрүшүп жүрө берели, анан кийин ушундай 100 сомдорду ута берели биз деле. Эч качан кайгырбаңыздар, жүзүңүздөрдөн жылмай кетпей, ошо ыйык Рамазан айында баардык тилектериңиздер кабыл болсун. Чоң рахмат айтабыз, келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз.